Бул жолку иш-чара май айында белгиленчүү энелер күнүнө арналды. Ага 7 дуандан 160тан ашуун айым келип, салтанат мыкты деңгээлде башталды. Эң негизги максатыбыз ушу энелерди сыйлап, анан кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын, маданиятын өйдө көтөрүп, ошолорду колдоп, коштоп, ошо биздин 17-18 кылымдагы апалардын кийимдерин подиумга чыгарабыз. Апалардын маанайлары абдан жакшы. Бүгүн азыр ошону менен бирге эле фонддун өзүбүздүн энелердин арналган эне даңкы, апарган үлгүлүү айым, датка айым, төшпелерин, алтын апа деген медалдарды апаларга ыйгарабыз. Бүт областтардан келди, бардык областтардан келди. Өткөрүлгөн иш-чарага ар тармакта ийгилик жараткан айымдар катышты. Алардын катарында Баткен облусунан келген Мехринса Нурматова да бар. Ал көп жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Бүгүн да өз колунан жаралган эмгектерин ала келген. Биздин каныбызда бар экен. Мен үйрөнүп, ошолордон кичинекейинен бери үйрөнүп, постун тиккенди, чеккен тиккенди, килем токуганды, таар пөстөк кылганын бардыгын үйрөнүп, кол өнөрчүлүгүм боюнча иштеп келе жатат элем. Мамлекетке болсо дагы, элге болсо дагы, маданиятка эмгек сиңиргендерди чакырып, ушинтип сыйлоо аземдерин өткөрүп, канча адамдарга орден медалдарды тагып, элдердин маанайын көтөрүп жаткандыгыга өтө курсанмын. Иш-чаранын дагы бир өзгөчөлүгү кыргыздын улуттук баалуулуктарына басым жасалып, 17-18 кылымга таандык этно кийимдердин көргөзмөсү уюштурулду. Элге эмгеги сиңген өрнөктүү айымдарга фонд тарабынан даярдалган алтын апакем, даткайым, үлгүлүү айым өңдүү бир катар сыйлыктар тапшырылды. Бүгүнкү иш-чарада даткайым төш белгисине татыган Бактыкан Мырзахматова өмүрүн мугалимдикке арнаган. 40 жылдан ашык бул тармакта эмгектенген агартуучу бүгүнкү күндө Ала Мүдүн районундагы мектептердин биринде эмгектенип келет. Биринчи жолу келип атам, мага абдан жакты. Ушунчалык суктанып, ушундай кыргыздын кыйын кыз сайкалдай, Жаңыл мырзадай, Каныкейдей жакшынакай аялдары азыр дагы бар экен. Ушундай жакшынакай ушундай иш-чараларды уюштуруп, 7 областан ушунча аялдарды чакырып, кээде дагы мындай аты аталбай калган, эмгеги бааланбай калган аялдарды, энелерди чакырып ушундай сыйлап отурганына мага абдан жакты. Тим эле кубанганыбыздан башында ушунчалык толкундандык. Ыр-бий коштолгон саамалык мыкты деңгээлде уланып, келген коноктор атайын даярдалган даамдан ооз тийишти. Эске сала кетсек, Сурия кайрымдуулук фонду 19 жылдан бери иштеп келет. Нурзада Тыналкызы, Күмүшбек Кутубеков, УТРК Чүй.